Кумтөр компаниясы келечек муундарга билим алууга мүмкүнчүлүк гана түзүп бербестен Алтын кен комбинатында практикадан өткөрүп, ага акы дагы төлөп беришүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Кумтөр компаниясы аймактагы балдарга жылына номер 27-лицейде окуусуна уникалдуу мүмкүнчүлүк түзүп берип, жана өлкөбүздүн эң алдыңкы Тоо кен компаниясында практикадан өткөрүшөт. Окуу жатаканада жашоо чыгымдарын жана айлык стипендия төлөмдөрүнүн баарын компания өз мойнуна алган. Оборудование снимаем, значит, запускаем к работе. Быйылкы жылы Ысык Көл облусунан 11 бала окууга кабыл алынган. Алардын бири 18 жаштагы Бахтияр. Ал борборубузга балыкчы шаарынан атайын ширетүүчү механик кесибин окуу үчүн келген. Бахтияр бала кезинен эле бул кесипке ээ болууну кыялданып, мына эми тилегинин босогосуна 27-кесипчилик техникалык лицейдин студенти болуп калды. Биринчи курстун студенти конкурстук тандоо жеңил болбогондугун айтууда. Адегенде анкета тапшыруу, андан кийин тесттен өтүү жана маектешүүдөн өткөн. Бишкекте окууну каалагандар көп болгон, бирок балыкчылыктардын экөөсүнө гана мүмкүнчүлүк болгон. Смог сюда прийти. Бул жерге баары эле келе алышкан жок. Балыкчы шаарынан бул жерден окууга 9 бала бар болчубуз. Бирок өкүнүчтүүсү бул жерге окууга экөөбүз эле келе алдык. Но, к сожалению, сюда мы приехали только вдвоем. Бул социалдык программа көп жылдан бери ишке ашырылып келатат. Жыл сайын Кумтөрдүн өнүгүү жана окутуу бөлүмүнүн кызматкерлери өлкөбүздүн бардык аймактарындагы айылдарына Алтын кен комбинаты көп жылдардан бери кызматташып келаткан 27-лицейге студенттерди тандоо боюнча анкета жөнөтөт. Биз адегенде социалдык абалына, мектепте кандай баалар менен окугандыгы тууралуу анкета алып тандоо жасайбыз. Биринчи турда анкета боюнча эң алдыңкылары тандалат. Андан кийин жазуу түрүндө тест өтүшөт. Жалпысынан 30га жакын суроолор бар. Мында дагы мыкты жооп бергендер өтөт. Ал эми 3-чү турдун жыйынтыгында ооз 2 маектешүүдөн кийин гана жеңүүчүлөрдү жарыялайбыз. Кен жерине баруунун алдында лицейдин студенттери 16 сааттык техника коопсуздугу боюнча курстан өтүшөт. Анда өрт өчүрүү, химиялык заттарды колдонуу, өзгөчө абалда өзүн алып жүрүү жана кары жашка биринчи медициналык жардам көрсөтүү сыяктуу лекциялар берилет. Окуучулар арасында алгачкы келгендер менен көп жылдык тажрыйбасы бар адистерди да көрүүгө болот. Алар студенттер менен бирдей эле техника коопсуздугу боюнча кезектеги инструктаждан өтүп турушат. Это повторное обучение. У нас постоянно Бул кайталоочу окуу процесси. Бизде кырсыктар болбош үчүн эрежелерди унутпай эстетип турууга бардык кызматкерлер окуудан кайрадан өтүп турушат. Что у нас работали без происшествий. 2 күндүк тынымсыз окуу курстарынан кийин тесттен өтүшөт. Ар бир студент өндүрүштөгү коопсуздук техникасын, биринчи жардам көрсөтүү боюнча программанын 80% билиши керек. Болбосо кайрадан экзамен тапшырышат. Белгилүү даражадагы упай алгандан кийин гана студенттер Кумтөр кен жерине кире алышат. Защита, өзүбүздү сактайлы. Эң кызыгы 27-лицейде Кыргызстандагы адаттан тышкары окуу модели бар. Студенттер билимдерин практикалык сабактарга көп көңүл бурулган атайын канадалык программа менен окушат. Теориялык билимдерин иш менен бекемдешет. Бул окуу системасынын алкагында кесипчилик лицейдин бардык студенттери 2 жумага Кумтөр кен жерине барууга мүмкүнчүлүк алышат. Быйылкы жылы болсо кен компаниясынын атайын долбоору боюнча жаңы стипендианттары Алтын кен ишканасына октябрь айында барышат. Студенттер баа жеткис тажрыйбаларга гана ээ болбостон алгачкы студенттик маяналарында таап келишет. Кумтөр ишканасы практиканттардын бардык эмгектерин төлөп берет.